Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Жаш кезде апам чөптү оруп койсоң, ойнойсуң. Агылды тазалап койсоң, малдардын жемдерин берип койсоң, бир жакка барасың дейт эле. Эгер аткарбасаң, ойун да жок, жада калса таяк да жеп калышың мүмкүн. Ошондуктан жумуштарды аягына чыгарчумун. Азыр эми чоңойдук дегендей, бирок эч ким бир нерсени жасабасаң таяк жейсиң деп коркутпайт. Ошондуктан жумуштарды да өзүң үчүн аткарышың керек. Өзүң чечим кылып, жоопкерчиликти алышың керек. Кыскасы, өзүңдү өзүң алдыга сүрүшүң керек, Бул видеодо иштерди аягына чыгарууга өтө чоң жардам берген эки эле нерсе жөнүндө айтып берем. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, менимче кызыктуу болот. Эгер иштерди бат бүтүргүңүз келсе, биринчиден толтура нерсени кылбастан көңүлүңүздү бир нерсеге буруңуз. Bir учурда бир нече жумушту бирдей жасасаңыз, бирин да бүтүрө албай калышыңыз мүмкүн. Балким сиздин жумушуңуз компьютер же смартфондун жардамы менен гана бүтөт. Заманбап технологиялар бизге ооба көп мүмкүнчүлүктөрдү берет, бирок ошол эле учурда алардын ичинде толтура алаксыта турган нерселер да бар. Мисалы, бир документти бирөөгө WhatsApp'тан жөнөтүш керек болсо, сиз сөзсүз WhatsApp'тан келген башка каттарга да алаксып кетесиз, Баарыбызда туугандар же достор деген группалар бар. Ал жакка дайым бир нерселер келип турат. Алар кызыктуу, бирок тилекке каршы көп учурларда пайдасыз. Себеби сизди ишиңизден алаксытат. Же дагы бир мисал, сиз бир жумушту аткарып жатып, YouTube'дан издейинчи, балким бул маселенин видеосу да бардыр деп YouTube'га киресиз. Башка эле бир видеону көрүп, алаксып кетишиңиз мүмкүн. Демек, эмне кылыш керек? Өзүңүзгө чектөөлөрдү коюшуңуз керек. Мен азыр бул жумушту бүтүрмөйүн, туугандар группасындагы ха-ха видеолорду ачпайм. Мен YouTube'дан бир чечим издеген келдим, башка видеолорго көңүл бурбайм деп өзүңүзгө өзүңүз айтышыңыз керек. Жада калса AdBlock деген программалар да бар. Мен бир убакта ошол AdBlock'ту колдончумун. Мисалы үчүн YouTube'га кирип, бир нерсени издейм десең, башка эч кайсы видеолор көрүнбөйт да. Жөн эле баягы Google'дун негизги баракчасындагындай эле мындай жаза турган, издей турган жери көрүнүп турат, башка эчтеке көрүнбөйт. Өзүң издеген видеону көрөсүң, анан кайра жумушуңду бүтүрүп чыгып кетесиң дегендей. Азыркы заманда технологиялар тилекке каршы бизге пайдасынан зыяны көбүрөөк болуп жаткандай. Мени кечке, кыска, жеңил, пайдасыз видеолор менен толтуруп таштап атабыз. Акыркы жолу качан 10 мүнөт жөн эле эчтеке кылбай бир жерде отурдуңуз эле. Мынтип эчтеке кылбай бир жерде карап. Же 1 саат эч нерсеге алаксыбай китеп окудуңуз эле. Менимче көпчүлүктү сөзсүз орто жолдо телефон алаксытып, көңүлүн ала качып турат, Билл Гейтстин Think Week ойлонуу жумасы деп аталган 2 жумалык эс алуусу бар экен. Ал убакытта алыскы бир токойдогу кичинекей үйгө барып, өзүнүн Microsoft компаниясындагы кызматкерлери жөнөткөн идеяларды, сунуштарды окуп чыкчу экен. Эч кандай интернет жок, алаксыта турган смартфон же соц тармактарсыз 2 жума каттарды окуп эле убакыт өткөрчү экен. Сиздерге токойго баргыла деп жаткан жокмун, бирок алаксыта турган нерселерден алыс болуп иштөөнүн пайдасын байкаңыздар деп жатам. Мисалы, мен кээде компьютерде бир жумуш кылардан алдын телефонумду сөзсүз, үнсүз режимге коюп, экранын ылдый каратып иштесем, аябай продуктивдүү иштейм. Аягында кандайдыр бир натыйжа көрсөтөм да. Экинчи ыкма, жумуштарды тизмеге жазыңыз. Мен базарга тизмесиз барып алсам, башым айланып, сөзсүз бир нерсени алганды унутам. Бул маселени жөн эле тизме менен чечип койсо болот экен да. Жумуштарды, ойлорду мээңизде кармап жүрө бербей, кагазга түшүрүп коюңуз. Кыла турган жумуштарды тизме кылып түзүп алуу сизди 2 эсе продуктивдүү кылат. Мисалы, күндө эрте менен ошол күнү кылына турган жумуштарыңызды тизме кылып түзүп алыңыз. Банкка барып келүү, банкта төмөнкү суроолорго жооп алуу, баланча байкеге жазып, ага төмөнкү ойлорду айтуу, баланча эже жөнөткөн катка жооп берүү, апам сураган нерселерди издеп, жооп жазып коюу, ушул сыяктуу жана башка жумуштарды башыңызда кармап жүрө бербей, тизме кылып, блокнотпу, телефонгобу түшүрүп алыңыз. Эгер кагазга түшүрбөй ойлоп жүрө берсеңиз, мээнин энергиясы жумуштарды унутуп калбоого эле кетип калат экен. Аларды аткарууга калбай калат экен энергия. Эгер бир жерге жазып койсоңуз, ошол замат мээңиз, бул иш кагазга жазылды, аны дайым эстеп жүрүштүн кереги жок дейт. Андан көрө башка пайдалуу нерселер жөнүндө ойлонуп баштайт экен да. Мен үчүн тизме түзүү эң жөнөкөй, акысыз, бирок ошол эле учурда эң маанилүү инструменттердин бири. Албетте мен идеалдуу эмесмин. Дайым эле тизме түзүп жүрбөйм. Бирок эгер түзсөм,
күнүм сөзсүз пайдалуу жана эффективдүү өтөт. Көп нерсеге алаксыбайм. Бир жумушту бүтүрдүмбү, тушуна чымчыкчаны коюп же ал жумушту чийип, кийинки жумушка өтөм. Күндүн аягында карасам, толтура жумушту аягына чыгарган болом. Аягынан чыккан жумуштар мага жакшы сезим берет, маанайым көтөрүлөт, үйгө жакшы барам да, мындайча айтканда. Бул видео сиздерге пайдалуу болду деп үмүттөнөм. Каналга катталып, лайк басып коюңуздарды сурайм. Көрүшкөнчө.